Кыргызстандын борбору болгон Бишкек шаары бүгүн 146 жылдыгын белгилөөдө. Бишкектин түптөлгөн күнүнө карата кала мэриясы тарабынан бир катар майрамдык атайын программа түзүлгөн. Анын негизинде буга чейин майрамдык иш-чаралар Борбор калаанын 4 районунда, мектептерде өткөрүлсө, бүгүн эски аянтта концерттик программа уюштурулган. 6-тан баштап 7-ге чейин ошо биздин Бишкек шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгынын чыгармачылык коллективдери 1 сааттык концерт берет. Бүгүн мынакей бүткүл дүйнөлүк бий күн эмеспи? Бүгүн саат 7-тен баштап 8-ге чейин 1 сааттык ошол вальс кечеси деген иш-чарабыз бар. Ал жерде биздин ошо шаарыбызга 146 жыл болуп атпайбы? Ошол 146 пар ушул жерден вальс билишет да. Ал жерде бизде 5 номинациябыз бар. Ошо 5 номинациянын ичинде кет чыгармалардан, вальстардан, классикалык вальстардан тандап алганбыз. Ал жерде биздин Бишкек шаарынын мэриясынын чоң симфониялык оркестри сахнада ойноп берет. Президент Садыр Жапаров Борбор калаанын жашоочуларын жана конокторун бүгүнкү шаар күнү менен куттуктады. Өлкө башчы тургундарды бүтүндөй Кыргызстандын жүзү болгон Борборду сүйүүгө жана сыйлоого чакырып, Бишкек баатырдын ысымын алып жүргөн кала ар бир кыргызстандыктын сыймыгына айлансын деген куттуктоосун жолдоду. Урматтуу шаар тургундары жана меймандары, сиздерди жалпы Кыргызстан элинин биримдигинин символун туюндуруп, эркиндигибиздин энчиси, бакубат турмушубуздун белгиси болуп келген сүйүктүү Бишкек шаарыбыздын күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Азыркы учурда Борбор шаарыбыз өлкөнүн экономикалык, транспорттук, илимий жана маданий борбору катары жаңы рынок шартында өзгөрүүлөрдүн толкунунда өз жолун ийгиликтүү улап баратат. Мындан 146 жыл мурун азыркы Бишкек Жети Суу облусунун борбору болсо, 1878 жылы 29 апрелде Бишкек шаар макамына ээ болгон. Алгач 100дөн ашык боз үй менен катар болгону 752 жер үй жайгашкан аймак бүгүнкү күндө 2 миллионго жакын калк жашаган борборго айланды. Ага катар тургундар үчүн болгон шарттар жакшырып жатканы жергиликтүүлөр тарабынан айтылууда. Мындай Бишкекте өнүгүү болуп, мынчалык мектептер салынып, жолдор салынып, машиналар жүрүп, дегендей мындай болгон эмес. Мурун илгерки убакта эмне? Илгерки убакта студент болуп жүргөндө жалгыз столовой бар болчу эски аэропорт жакта. Ошондон барып тамак ичебиз. Түн ичинде барып алып. Азыр эмне? Карга жердин баарында тамак. Кудайыма шүгүр, ушу замандын баарын куткулсын. Жаңы президент келгени Бишкектин болгон жолдорго, жүргүнчүлөрдүн жолуна. Эми чоң жолдорго элдердин немеси бар, кичине замечаниялары, бирок жүргүнчүлөргө бизге, мен өзүм жөө жүрөм да, бүт почти центрдагы почти бардык жолдор оңдолду, жакшы жаңылыктар болуп атат, цирк оңдолуп атат, бар оңдолуп атат. Эми билбейм, жакшы эле өзгөрүүлөр мен үчүн. Буга чейин канчалаган оңдолбой жаткан жерлер оңдолду, канчалаган имараттар курулуп атат, стратегиялык эң негизги мааниге ээ болгон курулуштар десек болот. Мисалы айта кетсек, Борбор калабызда мисалы жаңы АБ курулуп атат. Аны деген мамлекетибиздин эң белгилеринин бири да. Убакыттын өтүшү менен аянты улам кеңейип, калкы көбөйүп жаткан Ордо кала заманбап кооз имараттар, эс алуу парктары, оюн зоок аянттары, маданий жайлар, кабат-кабат үйлөр курулуп, өлкөнүн коомдук, саясий жана экономикалык абалына өнүгүшүнө олуттуу таасир тийгизген ири калаага айланды. Ошол эле учурда кемчилдиктери да жок эмес. Мен совет ордунун адаммын да, мага мурунку эле Бишкек жагат, жашыл, транспорт аз, элдер культурный болчу да, маданияттуу болчу. Мисал үчүн азыр моундай шаарга чыгыш үчүн, биз үчүн да кийинип, жуунуп, жакшы көйнөктөрдү кийип чыкчубуз. Азыр болсо эми резиновый шлёпка чаан, шароварлар чаан кете беришет. Мисал үчүн столица деген кандай болуш керек? Үлгү болуш керек да калгандарга. А бизде болсо мындайча айтканда чоң эле айыл сыяктуу болуп калды да. Тартипке келсе жакшы болот эле да, тазалыгычы. Абдан жакшы таза эле мурда. Бак-дарактар, гүлдөр, ушундай бир жакшы болуп турчу эле Бишкекте, эс алчу элек. Азыр чарчайсың көчөгө барсаң. Адамдар башкача болчу. Таптаза кийинген, мындай жөнөкөй, бирок аябай жакшынакай жарашыктуу кийинген. Шаарга келген, биз айылдан келчү элек. Шаарга келген мындай билинип турчу да. Азыр айылда жүргөндөй эле болосуң.
Белгилей кетсек, Бишкек шаары алгач өлкөнүн борбору Пишпек, кийин Фрунзе, андан соң Бишкек болуп өзгөргөн. Ал эми 1924-жылы Пишпек Кара Кыргыз автономиялуу облусунун, 1926-жылы Кыргыз АССРнын борбору болуп, ошол эле жылы шаардын аты Фрунзеде өзгөртүлгөн. Республика эгемендүүлүк алган жылы Фрунзе шаарынын аталышын өзгөртүү тууралуу чечим кабыл алынып, Бишкек деген тарыхый ат ыйгарылган. Санжирадагы маалыматтарда Бишкек аттуу инсан мындан 4-5 кылым мурда жашаган. Тарыхчылар аны көчмөн кыргыз элине чарба маданиятын киргизген үчүн баатыр катары сыпаттаса. Кийинки муунаны найза, кылыч көтөргөн кадимки баатыр катары калмак доорунан кийинки заманда жашап, Кокондук Мадалыхан чүйгө Бишкек чебин салдырганга чейинки мезгилде көз өткөндүгү айтылат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.